Ömрүмдө чарчадым дегенди эч билбеймин мен. Жайдан. Өзүңүздүн чын атыңыз? Бакытбек. Неге мен сени тааныбайм деген сыяктуу. Тарынба дегичекте биз барабыз нарынга. Кизген таксырлар гана кей кол чапсын баары. Барыңыздарга керемет кеч кылайбыз. Түз эфирде New TV каналында New TV шоу программасы. Арсен Султанов жана ушул кечте бардыңыздардын маанайыңыздар көтөрүүгө даярбыз. Жана Кыргызстандын бардык булуң бурчунан биздин программабызды көрсөңүздөр болот. Эгерде тамактанып же чай ичип олтурсаңыздар, анда жакына келиңиздер дагы. Биз программабызды түз эфирде сиздер менен биргеликте баштайбыз. Бүгүнкү түз эфирге учурда бизге келген бир өзгөчө мейманыбыз бар. Бул мейманды мен оюмча интернет тармагынан көпчүлүк жаштар тааныйт. Өзү рэп артист деп дагы айтсак болот. Учурда көптөгөн белгилүү бир чыгармалардын аткаруучусу, автору деп дагы айтсак болот. Жети жолу жетиген бизде конокто. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Чоң рахмат. Кандайсыз? Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы эле. Жетиген деген атыңыз чынбы же бул кандай бир? Жок, бул кайман атым. Кайман атыңыз. Өзүңүздүн чын атыңыз? Бакытбек. Бакытбек. Фамилияңыз? Сапарбеков. Сапарбеков. Эмне үчүн жетиген? Монтип рэпте көрсөткөнгө жети жолу деппи? Жок, мен мындайча айтканда оңой эле чечими бар. 7-айдын 7-синде төрөлүп, анан үй бүлөдө 7-жыл болгондуктан жетиген деген кайман ат мага жакыныраак болот го деп ошол атка такалып. Жетиген мырза, биз интернеттен ушул сизге даярданганда бир дагы маалымат тапкан жокпуз. Сиз боюнча табыш кыйын болду. Бирок аябай чыгармачыл инсан экенин билдик. Ырларыңыз көп экен. YouTube каналында деги интернетте. Өзүңүз тууралуу тааныштырганда, эмне үчүн буга чейин интервьюларды берип, өзүңүздү пиар жагына көп салган жоксуз? Мен өзүмдү өтө чыгармачыл адам деп айта албайм. Анткени мен өтө чыгармачыл адамдарды билем, алардын деңгээлин. Ошондуктан эң биринчиден өзүм үчүн жазгандай эле чыгармачылыгымды улап келтим. Мындайча айтканда, профессионалдуу түрдө мен чыгармачылык тармагында иштесем, анда клиптердин үстүндө телеканалдарга көбүрөөк барганга, өзүм жөнүндө маалыматты элдерге көбүрөөк бергенге балким аракет кылмакмын. Бирок негедир андай нерселерге андай жүрөктө эле тартчу эмес да. Азыр болсо эң биринчиден ата-энемди кубантыш үчүн эле биринчиден буяка келдим да. Ата-энем мени ата-энем ат башыда да, ата-энем жок дегенде телевизордон көрүп, улубуз аман эсен турбайбы, бирок иш кылып аткан турбайбы? Арыктабай эле турбайбы, шаардын жашоосунан кыйнабай эле турбайбы? Салам жолдоп койсоңуз болот анда. Апа, ата. Бар болгула деп. Рэп стилин окуду. Апа. Болбогула апа деп. Жетиген мырза, мага эң кызык болгону, мен сиз тууралуу буга чейин мындай билип жүргөм. Рэп аткаруучу катары, мындай чыгармачыл катары, өзүңүз тууралуу айтканда кайсы жактан кулдуна болосуз? Жашыңыз боюнча. Мен 1993-жылы Нарын облусунун Ат башы жергесинде төрөлгөм. Ошол жакта өскөм, өзүм айта кеткендей көп балалуу үй бүлөдө чоңоюп калгам. Сиз канчанчысыз ошондо? Мен 7-мин. 7-сиз? Бирок эми азыр тилекке каршы 5-өбүз элебиз. Мен үч эжем жана агам бар. Ошо ар бирөөбүз ар кандайбыз, бири-бирибизге окшобойбуз. Мени көргөндөр ата-энемди көргөндөн кийин ойлобойт, сен атаңа окшош турбайсыңбы, апаңа окшош турбайсыңбы? Мүнөзүмдү билип туруп эле атамдын мүнөзүн билген кишилер, атаңды тарткан турбайсыңбы деп эле айтып калбаса. Атам дагы мендей андай жаркылдап, тамашалап жүргөн адамдардын бири да. Жүрөгү жаш. Дагы бир суроо. Учурда сиз ушундай бир чыгармачылык эмне себеп болду? Балким үйдө чыгармачыл инсандар бар мындай, ырчылыктан балким. Ачыгын айтканда, мен рэп окуйм, ыр жаздырам деген ойлор деле жок болчу мен. Мен өзүм атам ырдайт, бирок мындай профессионалдуу түрдө эмес да, профессионалдуу сахнага чыгып ырдабайт. Ат башта майрам сайын аянтчага чыгат. Жок, аккордеон эмес. Мындай бир кандай десем, өлө жандуу согуш 9-май күнү аянтчада майрам болот да. Ошол жака чыгып 9-май тууралуу ырларды ырдайт, День Победы, анан кандай десем, өлө шаңдуу ырларды ырдаганга жакын да атам. Мындай любительский да, узкий кругта ырдай турчу адамдардын катарында да. Атак үй бүлөдө андай кишилер жок.
чыгармачылыкка тыкыз байланышкан. Мен кызыкканым негизи буга чейин мен көбөлүмдө бир рэп артисттерди көрүп келем. Алардын катарында мынакей Жетиген мырзаны тааныгам. Биздин оюбуз боюнча мисалы кандай? Рэп артист, бул рэпер, бул ырчы десе эле баардыгына бир жыптар менен жүрүп, куртай болуп кеткендерди элестетет негизичи биздин эле. Жетиген мырзага баа бериш керек. Учурда деле бирок велосипед менен жүргөнүнө баа бердим да. Чын айтканда, өзүнүн ден соолугуна карайт экен. Учурда азыр мындай бир 93-жылкы деп деле эч ким айтпайт болуш керек сизди. Билбейм, мен өзүмдүн жашыма мындай кээде улуу көрүнөм. Менден улуулар кээде менден жаш көрүнөт. Андай учурларды көп эле кездештирип жүрөм, анан ойлобойм, мен өзүмдүн жашыман бир топ эле жаш көрүнөт болсум керек деп. Суроо дагы. Чыгармачылыкка менин оюмча ата энеңиз бир аз чыгармачылыкта болсо, бирок сиз рэп жагын тандап кеттиңиз да. Эмне болду? Балким үнүңүз ошого дал келип калдыбы же? Мен негизи кичинекей кезде Ала Тоо сыяктууларды да эле жүрчүмүн. Анан 5-класста эсимде бар, мектепте анкета толтуруу деген бар болчу. Анан ал кезде рэптин ырысы да жок болчу менин кулагымдачы бир четинен. Эсимде эң жактырган аткаруучу дегенде мен Любе тобун жазгам да. Мындай Любенин ырлары азыр деле жагат, угуп жүрөм, өлө жандуу, мындай жылуу тиет да жүрөккө. Анан 10-класстарда биз кээде пикникке чыгып калчубуз да, чоң машина мененчи, эми ат башта кайдагы бусик дегендей чоң машина менен барып чыгабыз. Анан мындай кездер болуп калган, мындай армейский марш сыяктуу баратабыз каяка деп мен бир баштачумун. Менин классташтарым баратабыз каяка дегенде алар ошентип айтып атканда мен уже ойлоно баштачумун да, кайсы сөзгө уйкаштырсам депчи. Мисалы үчүн баратабыз бүтпөй калган аяка деп, бүтпөй калган аяка, эгер катуу тийсе тарынба десе, тигилер катуу тийсе тарынба дегичекте биз барабыз нарынга деген сыяктуу мен айтам, тигилер күлүп, анткени мындай таң каласың да, тиги нахаду төкмөчүлүк болуп эле. Ошентип эле анан кээде ойлоп койчумун, мындай могу деле менде жөн бар болуш керек депчи. Мындай жөн эмес да депчи. Анан мектепте классташтарым жөнүндө ыр жазгам. Мындай бир нерсе ичимен кычышып отуруп эле баха мындай шахноза тигиндей деп уйкаштырыпчы. Анан классный час сабак болот да, анан класс жетекчи менен суранып доскага чыгып ырдап берсем болобу, ушундай текст жаздым эле, о болот деп. Анан чыгып мен аны окуп берип, классташтарым күлүп, чыргап, анан күлкүбүштүү эле болчу. Анда Ошол кезде кумириңиз ким эле? Тата Улан беле же ким? Жок, Тата Улан эмес. Мен деген анчыгын айтканда 9-10 класста Солжобой деген рэп аткаруучуну угуп калып, ал бийлей турчу рэп аткаруучу болчу да. Анан мен мектептеги өтүп турган бир маарекелерде ошонун ырларын коюп, эки досумду ээрчитип алып, мындай ошонун бийлерин туурап да жүргөн кездер болчу да. Эми ал конкретно айтканда американщина болчу да. Азыр мен бир четинен таң калам, мен ошондой ырларды угуп жүрчү элем деп. Анткени эми американский рэптин көбүнчөсү которсоң өтө эле жеңил ойлуу да. Мындай терең ою жок, акча, кыздар, чөп-сөп деген сыяктуу. Алардын маданияты башка да эми. Такыр салыштырса болбойт да биздики мененчи. Ошон үчүн бир четинен бизде деле килтейген, жип тепкен, алтын цепочка таганган рэперлерди кездештирсең болбойт да. Анткени эми биз Кыргызстанбыз. Менталитетке туура келбей калат. Менталитет, балким ошол кездер болуп калат. Анткени биз мисалы үчүн батыштан мындай прогресс жактан калып атпайбызбы көп эле тармактардан, бүт эле тармактардан. Рэп дагы ошондой сыяктуу да, азыр жаш музыка да, жаш жанр. Бул деле кийинчерээк, балким өтө маанилүү болуп, өтө популярный болуп, анан рэп аткаруучулар өлө көп сом таба башташы мүмкүн деген ойдомун да. Учурда Жетиген эмне менен алектенет? Чыгармачылык мененби же башка сферада иштейсизби? Жок, чыгармачылык мен үчүн мындай өлө жакшы көргөн хобби да. Мен азыр өрт өчүрүүчү коопсуздук борборунда иштейм. Пожарник. Пожарник эмес, андайдан алсын. Баары ойлойт пожарникте, элестетет, там этажга кире калып, бирөөгө куткара калып, кээде тилекке каршы андай эмесмин деп айткым келип кетет, бирок андай эмес. Мен кандай десем, учет товара менен иштейм. Мен өрт өчүрүүгө тиешелүү товарларды биз таркатабыз.
план болду эле балким ошондой бир өрт өчүрүүчүлөр тууралуу бир ыр жазсамбы деп? Кандай? Жазгам. Жазгансыз? Азыр жазгам, алырды жаздыра элекмин. Алыр кандай десем, мындай мен иштеп аткан жерге менин атыман бир белек сыяктуу болот деп атайын ошол нерсени чагылдырып жазгам да. Ибраимова Алматинка көчөнүн кесилишинде өрт өчүрүп жаткан мезгилде деген сыяктуу келет да, мындай кесепет жөнүндө да. Ошол жакта жапа чеккен адам калп айтып койгон жагы типа мен деген күнөөлүү эмесмин, мен жөн эле үйдө жаткам, анан карасам үйүм өрттөнө баштаган. Текст мындай эмес, мен азыр өзү эле ошентип кетет да. Анан ити да сүйлөгөн жагында кошуп койгом да, ити айтат да, бул калп айтып жатат, андай болгон эмес, корпораттан келген, тамекини өчүргөн эмес, анан уктап калган, бир заматта карасам үй өрттөнө баштаган деген сыяктуу кете берет да. Ошондой сыяктуу бир окуяны чагылдыргам да алырда. Алырды аз жаздыра элекмин, анткени карантинге чейин жазылмак да. Анан туруп эле карантин келип калды, көп нерселер кийинки убакытка жылып калды. Ошондуктан Кудайым буйрса күзгө чейин алырды тартып, жаздырып, анан балким клип тартарбыз. Мыкты, мыкты. Ошондой сиздин кесибиңиз боюнча окуган кесибиңиз башка же окуп? Мен азыр окуйм. Азыр эле окуйсуз? Мен азыр окуйм. Кайсыл жагында? Искусство университетинде окуйм, Бибисара Бишналиева атындагы. Телерадиокоммуникация, звукорежиссура кафедрасында. Телеканалга тура эле келипсиз да. Ооба, бир четинен. Мен негизи азыр деле бар андай кыялым. Актер болгум келет, ведущий болгум келет, өзүмдүн бир ток-шоу ачкым келет. Анткени мен адамдар менен маектешкенде өзүм бир энергетикам оталып эле өзүм ошол жерден өзүмдү дагы жакшы табармын деген ойлор келип кетет да башымачы. Анан Кудайым буйрса көрөрүз. Негизи менимче адам өзүн чектебеш керек, бир нерсени кылып, анан колуңан келсе тигин деле кылыр, мун деле кылыр. Ошондуктан балким кийинчерээк мен өзүмдүн бир азыр YouTube канал жакшы келип атпайбы, YouTube тармагычы. Азыр блогерлер, телеканалдарды көп кишилер деле көрбөй калды да. Ошондуктан мен ойлоп коюп атам, азыр жумушумда офис жасатып алгам өзүм, атайын кичинекейчи. Ошол жакты бир блогерский кылып өзүмдүн бир телепередачамды элге тартууласамбы деген ойлор келип келет. Мен өзүм тамашакөй жигитмин да. Ырларым кээде өтө... Ырларыңыз капалуу бирок? Капалуу эмес. Серьезный. Мен капа болгонду жаман көрөм. Мен ырлар менен адамдарды капа кылганды да жаман көрөм. Эми адамбыз да баарыбыз. Кээде капа болуп калабыз, ошондо мен капа болгон ырларды чыгарып калам. Ата көбүнчө мен шайыр жигитмин. Мен тамашалап жүрө берем. Мен адамдардын көңүлүн көтөргөнгө жакшы көрөм. Мен мындай тырышкан, ниети жок, мындай кандай десем, пейили кысылып калган адамдар менен сүйлөшөм, анан көңүлүн көтөргөнгө аракет кылам. Эгер болбосо, мен алыстайм. Анткени же сен анын көңүлүн көтөрөсүң, же ал сенин көңүлүңдү төмөндөтөт. Ошондой сыяктуу эле да. Жетиген мырза, негизи өзүңүз жашоодо кандай адамсыз? Шайырдан тышкары, шайыр мүнөзүңүздөн тышкары айтыш кыйын, анткени өзүм жөнүндө кандай десем, башка мен досторума көбүрөөк маалымат жакыныраак болуш керек мен жөнүндө. Эми сырттан карасаң жакшы көрүнөт дегендечи. Мен бирок байкаганым, буга чейин бардыгыбызга белгилүү, ошол Бегиш баясына жаңыдан чыгып атканда, алар көбүнчө сүйүүгө эле басым жасап, ырлар чыгарышкан да. Көбүнчө сүйүү тууралуу болгон, кусалык тууралуу ушундай эле да. Сиздикин байкасак, көбүнчө ошол эле көл тууралуу чыгардыңыз, анан кийин ушундай бир тематикага байланыштуу көбүнчө чыгармалар да. Сүйүү тууралуу жазган ырларыңыз барбы негизи? Ырларым бар, өтө аз бирок, анткени кандай десем, сүйүүгө кабылып көрөлүк деп. Сүйүүгө кабылгам, сүйүүгө кабылган үчүн бир чыгарманы чыгаргам ошол сүйүүнүн айынан. Анан мен өзүм сүйүү жөнүндө айткым келбейт угарманыма. Мен өзүмдүн көз карашымды айткым келет, дүйнө жүзүнө көз карашымды, саясатка көз карашымды, адамдын кээ бир сапаттарына көз карашымды, өзүм бир дүйнө бул жашоодо көрүп аткан кемчиликтеримди, башка адамдардын кемчиликтерин, адам түрү кандай болот, нени сезсе ошону айтканга чакылдырам. Ошон үчүн мени көбүнчө эркектер укат болуш керек дегенден алыс эмесмин. Мен кыздардын укканын көргөм. Кыздар укса мындай болуп калат. Үнүм үчүн угушу мүмкүн да, ошондойлор болот. Үнүңүз жагымдуу экен депчи. Эми бирок рэп деген үнү менен эмес, рэп деген мааниси менен угуш керек да. Бирок үн эле менин оюмча керектүү болуш керек. Албетте. Кыргызстанда мисалы сиздикинде үн аз, бир өзгөчө бир тембр менен
рэп жаңырат сиздики. Ошонусу менен балким. Менче ар бир адамдын өзүнүн үнү бар, өзгөчө. Ошону жөн гана колдонгон билиш керек да. Ар бир адам ырдайлат мен үчүнчү. Жөн гана мындай чын жүрөктөн ырдаш керек да. Ошого ишенем да мен. Мен үнүм жок, бирок мен өзүм үнүмдү рэптен тауып кетиңиз. Ырдагандай колдонгонго аракет кылам да. Азыр New TV шоу тууралуу бир чыгарма айткыла аласыз, фристайл түрүндө балким. Ооба, албетте. Мен жөнөкөй эле отуруп эле ушул жерде эле. Чемпиону эмесмин деп айта албайм. Чемпионумун деп айта албайм. Тем более төкмөчүлүк акындардан өтө эле алысмын, акын эмесмин. Мына туруп эле 1-2 күн мурун ойлор келди. Телеканалга барып калсам не болот деп. Анан карасам эле Арсен чалды. Кечинде келесизби болот маек. Анан келип калдым бул телеканалга. Мени көрүп жатат Кыргызстанда адамдар. Ар бирине жакшылык каалай кетемин. Анткени мен чыгармачылыгымдын эң алгачкы себеби бул деген адамдардын жүрөгүндө жакшы нерсени ойготуу. Жакшы сезимдер менен түн өткөрүп, эртең менен ойгонуу. Дагы көп нерсени айткым келет негизи. Ошондуктан ырлар көбөйсүн дейм. Жана арык болбой семизи. Жана мен угуп жаткан ата энеме New TV каналдын мына бөлмөсүнөн салам узаткым келет. Эстен кетпейт, башыда сүзүп жүргөн көлмөсүнөн. Ал жакта көл жок, ал жакта аккан сууга түшүп биз да чоңойдук. Анан Арсен сурап жаткан суранычты биз буюрса канаттандырып койдук деген ойдомун. Ошондуктан чыгармачылык бир аз чоңойду деп коеюн. Бдиш да. Бир аз толкунданып боло берет. Рэп стилинен алыстап, качан үйлөнөйүн деп атасыз? Кудай буйрган күнү деп эле жооп берем, андан башка жооп жок менде. Азыр барбы бирок сүйлөшүп аткан? Жок. Анткени ата энем көрүп атат дейсизби? Айтып койсом аз даярданып мен мама ошону эле күтүп атат. Мама жолуккан сайын үйлөн. Мындай жан тынчып калат да, анткени үй бүлөмдө мен эле азыр үйлөнөкмүн да. Апаңыз аты ким? Нарынкүл. Нарынкүл эже, балаңызга бере турган суроону мен берейин деп атам. Кыз жок экен учурда. Бирок пландары бар экен. Бирок качан белгисиз. Кандай кыз болуш керек сиз үчүн? Рэп аткаруучунун аялы кандай болуш керек негизи? Мен антип ойлобойм, рэп аткаруучу. Назима деппи? Сеймо деппи? Жок. Эң башкысы мени сыйласа болду, мени сыйласа демек мен ата энемди сыйлайт, менин туугандарымды, менин досторумду сыйлайт. Мындай кичпейил, өтө жоош эмес. Анткени мен өтө шайырмын да, анан мен өтө жоош адамды турмушка чакырсам кийинчерээк анча эмес болбой калат го дейм. Анткени экстраверт, интроверт деппи? Интерактив керек да магачы мындай. Негизи аял жакшы, эр жакшы деп коет го. Ошондуктан мен келинчектеги мындай кыйын, шайыр, өзүнүн оюн айта турчу, мындай кылып көрбөйсүңбү, тигиндей кылып көрбөйсүңбү деп, мен дагы анын оюн угуп, ал да менин оюмду угуп, мындай үй бүлө ошондой болуш керек дейм да. Мындай эмес да, сен деген аялсың, сен деген катынсың, отур тамак жаса, төрөп бер, болду, сен ошон үчүн эле жаралгансың деген эмесмин да. Мен деген эң башкысы аялым мен балдарыма жакшы тарбияны мындай бергенге жакын болсо, эң сонун татыктуу айым болот го дейм. Мени түшүнсө, менин көз карашымды түшүнсө, мындай эмес да, ушинтип эле рэп окуп жүрө бересиңби, тигиндей эмесиң, андай эмес да. Тескерисинче, монтип окуп көрбөйсүңбү, тигинтип көрбөйсүңбү, мындай өлкө да бул деген, үй бүлөчү. Өлкө деген ичиндеги адамдар бири-бири менен мамилеси жакшы болсо өнүгөт да. Ошондойго жакынмын да. Ошону Кудайым буйрса ниет кылам эми, ошондой келинчек келип калса жакшы болмок. Бирок эң башкысы мен ата энемди өтө сыйлаш керек да. Өтөбү? Эми анчалык өтө эмес. Эми кандай десем, өтө сыйлаган дегенде ал кандай мындай көп сүйлөсөң жалгандай угулат дегендей, өтө сыйласаң жалгандай көрүнөт дегендей, андай эмес. Чеги менен эле. Менин оюмча апаңыз сүйүм калуу болуш керек, а? Жанатан бери ушул программаны көрүп атып, качан ушул суроону журналист бала берет экен деп, а? Силер бербесиңер, мен чыгарып, мен телефон салып дагы берип коймок болуш керек. Ай, таптыңбы, эмне болду? Жакшы. Жетиген мырза, мен көптөн күткөн убакыт келди окшойт.
Себеп дегенде ушул программада мен аябай сиздин бир жандуу ырдагыңызды уккум келген. Ошол сиздин белгилүү чыгармаларыңызды ушул минус түрүндө коюп берсек, сиз балким жандуу аткарып берсеңиз деген оюбуз бар эле да. Ооба, албетте. Чык убагында деген чыгарма. Мындай отуруп алыппычы, ушинтип отуруп эле ырдап отургандай эле ырбы. Отуруп эле ырдап коем, туруп алып келесиң. Мына профессионал ушул жактан билинет да. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көптөн күткөн убакытта келип жетти. Азыр минус жаңырат, Жетиген мырза өзүнүн эң бир белгилүү чыгармасын сизге жандуу аткарып берет. Добушун бир алып көтөрүңүздөр дагы, тыңдаңыздар. Бул чыгарма убакытты текке кетирбей, учурду пайдалан деген мааниде. Уктап калба, кечигип калба деп. Азамат Закиров аттуу досум кылып берген, Римбой. Ассаламу алейкум. Айы. Таң аткандан күн батканга эми кечке чейин өмүрүмдө чарчадым дегенди эч билбеймин мен. Жайдан ойлонбой кечке чейин эки кулагыңды урдап кетти селкинчегим. Ай, нандын дамы сезилет сенин тиричилигиңе, алып сатып алат бири биринен. Кызыксыз жумушта киреше биринчиде, соода кылсаң соода болсун дейт акырындан четинен. Тойго барсаң сыйлуу болуп этинен. Калпычыны тапсаң бир заматта бетинен. Сүйгөн кызың болуп сезим кону аты керемет болсо, анда кереметиңе чал, унчукпа. Азыр өзүнөн өзү учат сырлары, Кудайга шүгүр бизде жакшы бары. Бизде сизде пулу болсо дагы, урматтуунун үлгүсүн жеткизген таксырлары, канакей кол чапсын бары. Менин тилим ары болсо сени чаксын ары. Сазга баттып кыймылдабай курчаксың ары, курч бычаксың ары. Кечириген бутаксың ары, силер чык убагында. Ойго батсаң, уяңда жатсаң, итте капсаң достос, чык убагында, мүмкүнчүлүк тапсаң. Чык убагында, ойго батсаң, уяңда жатсаң, чык убагында, мүмкүнчүлүк тапсаң. Катып калбай чык убагында, ойго батсаң, уяңда жатсаң, итте капсаң, катып калбай чык убагында. Мүмкүнчүлүк тапсаң, жеңилдетип дем алып бар бир күндүн дамын татсаң, чык убагында, ойго батсаң, уяңда жатсаң, итте капсаң, катып калбай чык убагында. Мүмкүнчүлүк тапсаң, жеңилдетип дем алып бар бир күндүн дамын татсаң. Жаңы мектеп эски мектептин кайсынысына жакыныраакмын, эки жака жанталашпай турам так ортосунда. Акылдуураакмын деп айтсам сага тамаша, а бирок жакты көңүлдөтүп аз болсо да бардыгы, ба жетпеген нерсе адамзатка сактыгы, өзүнө ишенбегендин сөзү жактыбы? Танда десе тандайт бул дүйнөдө артыгын. Мага керек музыка, суукта да ысыкта, эми көңүлгө жакын обондун толкунунда. Деми ар бир ычыкта, ар бир жылчыкта, жаңыртып жан ойготкон суп учуп барат чымчыкта. Элим музыка аркылуу угарманда, ырмалымат узатамын атың шабалгыла. Биздейин унутпа, азыр убакыт кыска, болгон учурларыңдан азыртадан алыстагың сен. Чык убагында, ойго батсаң, уяңда жатсаң. Арсен чык убагында, мүмкүнчүлүк тапсаң. Эгер үйдө катсаң, чык убагында, ойго батсаң. Чык убагында, ачууланып чапсаң. Катып калбай чык убагында, ойго батсаң, уяңда жатсаң, итте капсаң, катып калбай чык убагында. Мүмкүнчүлүк тапсаң, жеңилдетип дем алып бар бир күндүн дамын татсаң, чык убагында. Ойго батсаң, уяңда жатсаң, итте капсаң, катып калбай чык убагында. Мүмкүнчүлүк тапсаң, жеңилдетип дем алып бар бир күндүн дамын татсаң, чык убагында. Ойго батсаң, уяңда жатсаң, итте капсаң, катып калбай чык убагында. Мүмкүнчүлүк тапсаң, жеңилдетип дем алып бар бир күндүн дамын татсаң, чык убагында. Ойго батсаң, уяңда жатсаң, итте капсаң, катып калбай чык убагында. Мүмкүнчүлүк тапсаң, жеңилдетип дем алып бар бир күндүн дамын татсаң сен. Менин жанымда Арсен. Жана менин жанымда Жетиген. Мыкты. Чоң рахмат. Мен оюмча отуруп ырдаганда турайын эле кетип атасыз да. Турайын деп эле кетти. Кой дедим. Кой сабыр кырма деп. Мыкты. Негизи баа бериш керек. Суроо пайда болду. Эмне тууралуу ыр бул? Катып калбай чык убагында. Мындайча айтканда бул башыман өткөн ыр да. Бир кездерде окуп жүргөн кезде мен иштечи эмесмин, анан мындайча айтканда бир сезе баштадым да, мени убакыт
өтө курчап кысып келатканынчы, анан мындай кандай десем, ошол нерседен чыккым келип кетти да. Мен катып калгансып, мындай желе басып, дат баскансып эле бир сезимдер келе баштады. Мен токтоп калгансып, деградация сыяктуу да. Анан ушундай дал келип калды. Минус мен деген интернеттен бул обонду таптым. Обонду таап туруп, ошол Римбой аттуу досум алып бардым. Азамат Закиров. Көк жарда жашайт деп койгонсуз. Ага алып барып туруп, мондан инструментал кылып көрбөйлүбү дегенде, давай досум деп туруп эле компьютерге көчүрдү, жаза баштады. 1 сааттан кийин жазады, мен уктум. Андан кийин минусту коюп туруп эле угуп атканда таң аткандан күн атканга эми кечке чейин деп башталып кетти. Анан поезд жылды, аягы жок, аягына чейин башталдык. Мыкты. Ошентип жаздым. Бул чыгарма мен үчүн энергетикасы күчтүү чыгарма. Мен муну аткарганда өзүм рахат алам да. Орус болобу, ким угуп атат мени, ага мындай сөздөрүнүн котормосу кереги жок. Ал мен укса эле бул ырдын энергетикасын түшүнөт. Анткени негизи музыканын тили жок да. Мындайча айткандачы, мындай кээ бир ырларды укканда сен англисче ырларды уксаң деле мындай түшүнгүң деле келбейт да көпчү. Анан жөн эле музыка жүрөгүңө тиет, болду. Бул ыр мен кандайча айтсам, интернациональный чыгармалардын бири деп койсом болот. Анткени улуттуу ар кандай адамдар уга берет бул. Мыкты. Учурда канча ырыңыз бар жалпылап санап келгенде? Бирөөлөр менен ырдагандарда санагандабы? Болжол менен. Болжол менен 100гө жакын болуш керек. Анын канчасы чыкты, канчасы популярдуу болду? Мен билгенде бир 4 чыгармаңызды билем да. Кайсылар? Селкинчек. Жаңы эле аткарган чыгармаңыз. Чыкканда. Андан чыгарып Гөлдү көздөй айда. Анан кийин ошол баратам эме. Жок, бирок ал мен көргөн нерсе ал ыры болбой калышы мүмкүн. Ал ушундай бир кайсыл бир концертке чакыруу болуп калышы мүмкүн да. Ошондой деле ыр экен да. 4төн билет экенмин. Мен өзүм азыр мындайча айтканда 3-чү альбомдун үстүндө иштеп атам. Биринчи жыйнагым 2013 чыккан. 19 чыгарма бар ичинде. Андан кийинки альбом Селкинчек 2016 чыккан. Анын ичинде 13 чыгарма бар. Болжол менен жеке мен өзүм гана ырдаган ырларым, мындайча айтканда бир 40тай болушу мүмкүн. Ашып кетсе 50. Мен эң биринчи студиядан жаздыра баштаган ырларым санаса 50-60 болуп кетиши мүмкүн да. Сиз ошондо ысык көл тууралуу ыр жазгансыз. Нарын тууралуу дагы ушул баратам, айылга деп чыгармаңыз бар ошол тууралуу дагы. Неге мен баратам деп ырды чыгаргам? Анткени мен Гөлдү көздөй айда аттуу ырды жазганда мени баары эле көлдүк деп ойлоп калган да. Көлдүк турбайсың, кээ бирлер көлдүксүңбү деп сурабай эле көлдүн каягынан болосуң деп кирчү да. Анан мен атайын, кой мен баратам деген ыр жасайын деген эмесмин да. Ошол баратам деген ырды жасап атканда мен далилдейин дедим да. Мен каяктанмын, каяктан келгем, каякка барып турам депчи. Ошон үчүн ал жакта жолду чагылдырып турам мен. Баратамда бул ошол нарын тууралуу жолго бараткан. Токмоктон өтүп, канттан өтүп, Кочкордон өтүп, ат башыга жетем, демек мен ат баштармын деген сыяктуу да. Кайырмасын мындайча айтканда жалпы ойго жакыныраак кылып эметкем да. Анткени кыргыздардын көбү, эми баарыбыз көбүнчөсү эле айылда өскөнбүз да. Жаңы эле айта кеткендей шаарыбыз аз да Кыргызстандачы. Ошондуктан баарына жакын болуш керек. Мен Көлдө ат башы деп айтпай эле коеюн, куплетте эле айтайын. Припевте болсо мына баратам айылыма Бишкек шаарынан, күтүп жаткан атам апам, мен да силерди сагынам деп койгом да. Анткени бул ар бир кыргыздын арманы да. Бишкекке келип тапшырып жүргөн студенттин арманы. Алыскы Казармандан болобу, каяктан болобу. Мен ошол ырды негизи жолдон уккам. 2-3 жолу. Атайын ушул ырды алыскы жолго чыкканда көчүрүп алып, анан кийин угуп бардым эле да. Ал неме мындай окуяны айтып бергендей ыр да алчы. Мен жөн эле жолду чагылдырып элестетип, дос балам келип, анан кеттик ат башыга кеттик деп эле жолдо көргөн нерселерди, ышкын, жүгөрү, курут, кымыз, эми ар бир кыргыз көрүп жаткан нерселерди эле чагылдырганга аракет кылгам. Көл тууралуу эмнеден улам идея келди көл тууралуу ыр жазсам деген? Негизи айтканда, мисалы үчүн баратам бул деген Таалай Бектургановдун ырынан алынган обон да. Ошонун башын 2 секундасын кесип алганбыз. 2 секундасын кесип, мен Таалай Бектургановдун чыгармачылыгына өлө жакынмын да. Таалай Бектурганов, Чубак Сатаев, илгеркилерди угам да, азыркычылардын ырларын деле укпайм көп деле. Ошол Нурлан Айсым ыр жаңыраса бул ким дедиз го?
ачык айтканда теппейт да, мени мындай жүрөккө тийбейт да. Азыркы көп ырчылардын ырларчы, анткени азыр ырчы көп дегендей өтө эле баркы кетип калган. Мурункулардын жан дүйнөсү өтө мындай тирүү да, анча жыл жашап, азыркыга чейин уксаң, ошол кишинин жан дүйнөсү сенин жаныңда тургандай эле болот да. Анан ошентип баратам, аттуур чыгарып калган, жаралып калган. Көлдү көздү айда болсо, мен жөн эле ал эң биринчи американский рэпер бар, Nas деген. Олдскульный рэпер. Белгилүү рэпер, бирок дүйнө жүзүнө мындайча айтканда хип-хопко жакын адамдар тармагында эле белгилүү да. Анан ошонун YouTube'тан бир минусун угуп калып, өлө мындай шамал болуп атат. Ошентип башталды да, жайданчы. Анан мен угуп атам, анан кетти, башталды да. Ошондой болуп кетет да, мындай. Олтурамын көлдүн жээгинде, шамал үйлөп кулагыма шыбырайт, жеримдин кереметине көз салып коюптур деп акырын айтты мага. Мен аркылуу мени уккан угармандын баарына, жашоого бир келген сенин жаныңа, жаңыдан көлдүн ыры жазылган деп туруп башталып кеткен, бүттү. Ошондо бир куплет ырдап бере аласызбы? Ооба, ырдап бере алам. Көлдүн ыры жазылган, үйүң жок болсо үйүң бар, унутпа, издебегиң ал бутуңдун алдында, үйдө талап жок кандай улутка, орун берип сабыр менен унчукпа, бүтүп калды баяным менин, эшигиңди ачып кирип келди, илгери өткөн күнүмдө, кайсыл жерде жүргөнмүн мен ысык көлүмдө, дос балдарым менен эс алууга келип алып, убакыт кечки маал дейт, кыздары сулууланып, бир досум нааразы суу кирген үчүн сол кулагына, алакан менен жабат уламылам, аз калды чыдамына, мейли сооп болот, сенин жаман кылыктарың болсо сурак үчүн жооп болот да, туурабы же туура эмеспи, аны сиздер чечесизби деген сыяктуу болуп туруп, анан унутуп кеттим ошондой сыяктуу. Айырмасы болсо күн кайнаган кезде ысык жайда, Бишкек өтө ысык эмеспи? Ошондун өлө мындай ошол сезимдер менен жазылган да бул. Күн кайнаган кезде ысык жайда, көлдү көздөй айда, ызы чуу кыйнаса кысып кайра. Көлдү көздөй айда, кече келип баргың келсе кайта, ойлонбой, көлдү көздөй айда, манай менен акырындан жайдан, көлдү көздөй айда. Мыкты. Бул ырлар качан жазылды эле негизи? Мен билишим боюнча көп эле жыл болуп калды. Көп эле болду. Популярдуу эми болду. Мындайча айткандачы. Интернетте ушу YouTube өнүккөндөн кийин эмнегедир ушул чыгармасы анан кийин ушуна бир. Ачыгын айтканда, көлдү көздөй айда бул деген эң биринчи жакшы таралып кеткен ырлардын бири да. Ал мен жөн эле дос балам студиясына барып айттым, мен деген YouTube'да вещание деген проектим бар. Рэп аткаруучулар лайф окуп берип атат. Сен жаңырың болсо окуп бербейсиңби деди. Давай дедим, кеттик. Мен могу ырым бар, көлдү көздөй айда деп туруп окуп бердим. Ал YouTube'га киргизди. Анан байкасам эле өлө көп просмотр болуп эле, комментарий болуп эле барып ошол ырды издей баштады. Ал ыр болсо Селкинчек альбомунун ичине кирет да. Анан мындайча айтканда, кандай десем, ошентип эле таралып кетти. Азыр ар бир адамга жетсе, мындай эмес да. Канчанчылыкы? 2016 эски турбай эмес да. Ал кече чыккандай эле угат да, өлө жагыпчы. Ошондой мындайча айтканда беспроигрышный вариант болуп атат да. Ар бир адам алып туруп, таанысың мени, тааныбайсың, кел таанышпайлы деп туруп мындай 2-3 ырды ырдап берсең, сен неге мен сени тааныбайм деген сыяктуу да. Неге сен мактап турасың? Бир нерсе айткан, Жетиген мырза көчөдө аябай көп таанышат экен негизичи. Баягы көчөдө сүйлөшүп турабыз. Ар ким бизге келип сурап калат да, сен жана рэпер белең деп, билгендер, ооба, болуп кетет. Мыкты. Жетиген мырза, биздин убактыбыздын тардыгынан байланыштуу программабыз жыйынтыкталып бара жатат. Келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат чакырам. Эркин микрофон, камера сиздики. Айтып койсоңуз болот. Айта кетчү нерсе, бүткүл Кыргызстаныма тынчтык болсун элибизде. Чыдамкайлык каалайм адамдарга, анткени карантин учурунда көпчүлүктөр кыйналып калды. Кудайым чыдамкайлык берсин, тынчтык берсин, жакшылыктары көп болсун. Колунда барларды кайрымдуулукка чакырам. Анткени акча суу келип кетчүдөй, жакшылыктар, кылыктарың бул өмүр бою калат, жүрөгүң жеңилдей түшөт. Мындайча айтканда, мен негизи көп нерсени каалайм. Мен мындай ошол эле ырларымда көп нерсени чагылдырганга аракет кылам да, жакшы нерсеге. Кыскача айтканда, бар болгула, өзүңөр болгула, эл эмне дейттен алыс болгула. Анткени бул нерсе көп таланттуу жаштарды кысып жок кылып койгон нерсе. Элдин коркуп, элдин оюнан коркуп, туугандардын оюнан коркуп, эч нерседен коркпош керек. Бир нерсе кылгың келип атабы? Just do it деп койсузбу?
жашсыңбы колдон, убакыт сени басып алат. Ошондуктан кийин өкүнбөгүдөй жашаш керек. Баарыңарга тынчтык, ден соолук, ата апа, эжекелерим, агам, жеңелерим, жезделерим, туугандарым, досторум, баарыңарды сүйөм. Мен угармандарым. Мен угармандарым, сиздер үчүн менин чыгармачылыгым өрдөп жатат. Чоң рахмат сиздерге. Өмүрүңүз узун болсун. Мыкты. Чоң рахмат сизге. Бизде конокто Жетиген мырза болду. Барыңыздарга белгилүү рэп артист. Буюрса, кийинки жылы ниеттенели тойдон көрүшөлү. Барыңыздарга чоң рахмат. New TV шоу программасы. Арсен Султанов буюрса